Ассаламу алейкум. Кыргыз бир туугандар, мусулман бир туугандар. 15 ноябрь 2024. Мынакей уже малиналар уктоого, эс алууга түштү. Мөмөлөрүн үшүгүрдү. Ноябрдан баштап уже монтип оробуз. Күзүндө октябрдын 25-30 ноябрдан баштап уже оруп коебуз. Анан чогултуп алып чыгып кетебиз. Орулгандарынчы алып барып жыйып коюп койсок отун болот. Булар жакшы катуу болуп отун болот. Тандырга, очокко отун болот. Анан бул жерде калтырбайбыз. Чөп, оргондордун баарын алып чыгып кетебиз. Кийинки жылы бул жака мотоблок салганда булар мешайт этип, тыгылып, өзүбүздү кыйнайт. Ошого таптаза кылабыз да, мынакей орушту баштадык. Биз кичине кеч калдык уже ноябрдын 15-и. Но ноябрдан баштап өзү оруп, көң салып, даярдап коебуз керек кийинки жылга. Азыр күн деле чыгып калды, жакшы. Буюрса бисмилла деп мындай оруп баштадык. Бул малина быйыл биринчи жыл. Биринчи жылкы былтыр ушу октябрдын аяктары эгилгенде. Бир жыл болду. Биринчи жыл деле Кудайга шүгүр. 5-10 килограммдан ар 2-3 күндө терип, варенье кылдык, коңшуларга саттык, бердик. Өзүнүн расходун жапты. Биринчи жылы жакшы караса, чөп чыгарбай, мотоблокту салып, сууну тез коюп, терип туруп аркасынан бир сутка сууну коюп койсок, биринчи жыл эле өзүнүн расходун жаап калат экен. Ошондой. Малина баштап кылыш керек экен, оңой эле экен. Былтыр деле эккенин, чыкканын баардыгын видео кылып тартып, менин каналымдан көрсөңүздөр болот. Ушу 20 сотикке бир 3000 штук көчөт эктик. Местный сорттон эле эктик. Аралыгы 1,5 метр. Булардын аралыгы бир 80 сантиметр бири-бирине аралыгы. 1 метрден кылса деле быйыл баары тегиз чыкты, жакшы болду. Бойлору жакшы өстү. 1 метр, 1,5 метр болуп өсүп, Кудайга шүгүр. Буюрса кийинки жылы, экинчи жылы мындан да жакшы карайбыз. Мындан да опыт жакшы болот. Чөптү чыгарбай, мотоблокту көптөн салып, сууну коюп, калса малина жакшы экен. Түшүмү кымбат. Любой өсүмдүктөн, картошка, помидордон караганда кымбат. 150, 200, 100 сом болот. Поляңа келип өздөрү алып кетет. Клуб малина. Яшиктерин берет, акчасын санайт. Сабачниктерге тердиртип, эме кылабыз, болду. Чөптү 2 жолу отоп, 2 жолу мотоблок салып, анан сууну коюп тере беребиз. Ар 2-3 күндө чыга берет экен. Ар 2-3 күндө 20 килограммдан чыкканда деле 150 сомдон болсо 3000 сомдон. Ар 3 күндө 3000 сом жакшы. Чай чаккага Кудайга шүгүр тиричиликке жетет экен. Ким буйруса, быйыл 2-нчы жыл, 3-нчы жылы кимге көчөт керек болсо, ниет кылгам ушу эгип атканда. Биринчи ошо көчөт чыгарганда, Кудай кааласа, Алла ыраазылыгы үчүн бекер көчөт таратам деп. Ошого 3-нчы жылдан баштап комментарийга жазып, номериңизди калтырып койсоңуздар, кийинки жылдардан көчөт чыкса, бекер таратам. Ошондой. Мына, бул жерде беде болчу, бедени бузуп, айдатып туруп эле ары калган жок. Жипти узун тартып туруп эле, ар 1,5 метрге жипти тартып, анан ошо жипке эле лопата менен чукулап туруп эле, көчөттү салып, кайра топурагын кайра салып туруп эле, дебелеп коебуз. Болду, мынакей, мощный болуп чыкты. Кылса болот экен, оңой эле экен. Главное, баштап коюш керек, калганы Кудайым тапшырып, Кудайым калганын өзү жардам берет.
Ошо баштаңыздар, кылыңыздар. Ойлонбоңуздар. Бир үчтүк болсо деле эгип канча көп эксеңиздер өзүңүздөргө жакшы экен. Мынакей. Быйыл мурун капуста, помидор эктим, бир аз помидор, капуста, буну деле. Могу капуста менен помидорду жылыга парник кылмай, көчөт алып экмей, жылыга экмей. Бул малинанын бир жакшысы бул дарактай эле болот экен да. Бир жолу эгип коесуң, андан кийин тамырлап көбөйүп кете берет экен. Көчөт дагы, мөмө дагы чыгат экен. Анан анча мынча ооруга чыдамдуу экен, өлбөйт экен анча мынчагачы. Бир эгес ошо менен 10 жыл только карап коебуз. Күзүндө мынтип ооруп коебуз. Бизге окшоп ооробуз. Ооруп туруп, жазга көң-пөң салып даярдап коебуз. Жазында чыкканда эле мотоблоктон салып, чөптөрүн отоп, арыгын алып, сууну коюп баштай беребиз. Июндун 15-20-ларга уже кудай кааласа малиналар быш баштайт. Ошо менен ушинтип карай беребиз. Кимге кызыктуу суроолор болсо сураңыздар, комментарийга жазыңыздар. Кудай кааласа жооп беребиз, айтабыз, түшүндүрөбүз билген опыттарды. Муну багындай окуп деле сурап, опыт керек, акча керек эмес экен. Былтыр мен 10 сомдон буюрса алдым. Ар бир көчөттү 10 сомдон. 3000 көчөтүм 30 000 болду. Сабачниктерге бердим. 1000 сомдон 3 күн бердим. 40 000 сом менен ушундай 20 сот эгип койдум. Биринчи жыл эле өзүнүн расходун жапты. 20 000дей саттык, 20-30 000дей саттык. Буюрса расходу жабылды. Кудай кааласа бул экинчи жылы мындан дагы мөмөсү көбөйөт. 3-чү жылы, 4-чү, 5-чи жылдары вообще массада болобуз. Буюрса иншаллах. Өзүбүзгө дагы жакшы экен, элге дагы жумуш болот экен. Кудай кааласа өнүгүп өсүп, Кыргызстанды жакшы жактардан өнүктүрүп, жакшы жактардан тааныта берсек, кудай кааласа баары жакшы болот. Мынакей биздин жардамчыбыз. Любой нерсе ишти кылат экен. Любой жерге кирип чыгып, тыгылбай ташыйт любой нерсени. Көң десең көң, моундай малиналарды деле ооруп ташып алып чыгып кетмей, андай паяларды деле ооруп алып чыгып кетесиң. Айыл жерге мощный нерсе экен. Талаага кызылдап келип кете бересиң. Кечинде зарядка коесуң, болду, эртең менен минип кете бересиң. 7-8 саатта заряд болот. Минип кете бересиң, эчтекеси бузулбайт экен. Жакшы. Ошо комментарий жазабыз, лайктан басабыз, подписка кылып, кандай видеолорду тартайлы, кандай идеялар бар жазып койсоңуздар, кудай кааласа аракет кылабыз. Баарын тартымга.